Assalamu alaikum. Kutmandуу күнүңүздөр менен урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кандайсыздар? Мен бүгүн Бишкек шаарынын батыш тарабындагы Заря районуна келдим. Ушул жерден мына Mercedes Atego свежий келген. Тагыраагын айтканда, Atego'лордун ичинен эң мощный, мотору эң күчтүү, кузовтору. Мына кыскасын айтканда, эл издеген, эл өтө көп талап кылган. Мына ушул Atego Бишкек шаарына келди. Бул болсо Германия шаарынан алып келиниптир, свежий келген. Эси кадр артында турат. Мен силерге эсинен маалыматтарды кенен алып беремин. Алыспай туруңуздар. Эгер ушундай Atego издеп жүргөн болсоңуздар, анда аягына чейин көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Иштер жакшыбы? Жакшы, жакшы. Жакшыбы? Учурашып коелу. Эси өзүнүн жүзүн көрсөткүсү келбегендиктен мен өзүм көрсөтөм буюрса. Эми сөз сизде байке. Мен машинаны өчүрүп коеюн. Сиз эме кылбай туруңуз. Кандайсың байке? Иштер жакшыбы? Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы. Машинаны Германиядан алып келдиңиз. Канча болду Бельгиядан алынды. Бельгиядан? Келгенине где-то бир 25 күн болду. 25 күн. Оформление болуп тура уже? Растаможка кылдым. Алматы эмес, Кыргызстандан растаможка болду. Баары законный, аны оформить этип койдум. 10 күнүн ичинде оформить этиш керек экен, законный. Негизи келгенден кийин, 10 күнөн ашып кетсе штраф экен. Бунун жылы канча? Бунун жылы 2001, мотору 6.4. 6.4. Турбина бар? Эң жакшы, ооба. 6.4 турбина, интеркулер да бар. Кабина өзгөчөлүгү бийигирээк экен, бул? Бул эме 230 аттын күчү. 230 аттын күчү. Жылы кайсы бунун? Жылы 2001. 2001. 2001. Мына ол кабинанын узундугучу? Будканын узуну термал? Мебельный будка. Мебельный будка. Рабочий 6 метр 10 сантиметр. Тазасы. Ичиби? Ичи тазасы. Тазасы ушундай. Так, дөңгөлөктөрүчү? Дөңгөлөк бул передний жаңы салгам. Зимнийби? Бул ошо масла жаңкында эле салдым. Аркалары. Размери канча болот булардыкы? Бир 17,5. 17,5. Каерде жазылат бул? Мына жерде бар, 215, 75, 17,5 экен да. Артыда ушундайбы? Алды 2 лис рессор. 2 лис. Эми айтыңчы, мына бул гиганттын өзгөчөлүгү, мына Atегонун өзгөчөлүгү кандай? Башка Atеголордунчу. Эмне менен өзгөчөлөнөт? Мен жакшы түшүнбөйм да, анан сиз түшүнгөн катары айтып бериңчи. Бул деген ошо вестерин атайын аз жаздыргам. Баягы Россияга каттагандар алат көбүнчө. Россияга каттагандар мисалы Платонго илинбейт, Веске илинбейт. Мотору күчтүү турат. Бирок баллон ошо атары кичирээк турат, ошо эмеге. Ошо Платон эмелерге илинбеш үчүнчү. Ошондой. Жакшы. Салондоруна бир көрсөтөйлүчү, жүрүңчү. Мына эмненин күлүчү? Бул аякта эме ящик бар, инструментальный ящик. Жабып коюп турбайсыз, а? Так, мынакей. Эмени көрүңүздөрчү салонуну. Кандай экен? Ойбой. Ичтеринде 2 спальня бар экен артында, 2 этаж спалка. Люк бар. Люк электрискийби? Электрский. Мына чемодандар бар экен астында. Чемодандар бар. Бул аркасында спальныйдын астыда полный чемодан. Так, мынакей. Мунун астыбы? Мунун асты чоң ящик турбайбы, аябай, Так. Дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар? Пробегтери канча болуп калды эми мунун? Пробеги 495. 496 миң болуп калыптыр уже. Өзүңүз айдап келдиңизби? Ооба, муну өзүм айдап келдим. Так, мына жакта кандай өзгөчөлүктөрү бар экен? Светтери күйөт. Аркасында спальняга жатып дагы. Светтин күйгүзүп алып бирдеке окуганга болот. Окса болот. Люкту да ачып коет ошо жактан. Печканы да үйлөтүп коет. Автономка бар. Автономкасы бар. Иштейт, заводской. Иштейт. Так, кышта жүрүшү кандай болот азыр? Оталышы. Любой мороздо полпинка оталат. Полпинка оталат. Полпинка оталат. Ошо краскасы, родной краска, краситель эмес. Родной. Келген боюнча эчтерин жасаган жокмун. Бүт ошо как она есть. Как она есть? Заводдо эмне болгон болсо ошол бар деңиз, а? Бул заводской будка да ошондой бар, а? Будка. Азыр будкасынын аркасын ачып көргөзөйүн. Жүрүң. Айтыңчы, мен ачайынчы. Мындай техниканы үйрөнөлүчү. Бул лапка бар экен артында. Лапата бар. Кең, мен камераны карап турайын сиз. Ачып бериңчи. Кайерден ачат муну? Пульт менен элеби? Жок. Так, лапатасы канча көтөрөт эми?
Лопатасы 1 тонна көтөрөт. 1 тонна. Демек баягы поддондо жүктөрдү коюп берсе болот экен да? Атайын ошого Фагорада иштегенге. Микрофон тагып алам. Атайын ошого Фагорада иштеген. Бул бияктан ачылат. Көрсөтүп коюңчу, мен да үйрөнүп алайынчы. Так, мына ошол жерден ачылат. Мындай ачкычты мындай сайып, замогу да. Мына түшүп атпайбы? Бул сразу эшикте болуп калат экен да? Эшикте болуп калат. Бул 1 тоннаны көтөрөт. Ылдыйраак түшүрүңчү. Алюминий бул жеңил. Мына Бул караңыздар. машина жүктөгөнгө да удобный да, мындай жаткызып туруп. Чыгабы машина ошого? Машина чыгат. Кана могу жерин жеткириңизчи. Мына. Эми бир аз биягы дөңүрөк болсо, баягы түздөөштүрүп. Ошентип турат да, лопатаны. Жакшы экенде. Ичине караңыздарчы. Ичи таза мунун. Так, мени кошуп көтөрүңчү. Мени кошуп көтөрүңчү. Кана. Бисмилла деңчи. Кана. Бисмилла. Жыгылып түшпөйбү? Сиз кысмын кармап алсаңыз мен көтөрөйүн. Кең. Тартып бериңиз. Жыгылбайсыз. О. Гидравликадайм бул, Гидравлика. Так, ичи мындай экен, Мебель илгери жүктөлгөн экен да мындай. Мебельный фургонда бул. Мебель фургон үстү мындай жарык түшүп турат экен. Малга дагы болот экен, Бако эшигин азыр ачып көргөзөйүн, Бако эшигин ачыңызчы. Так, малга дагы удобный экен. Мынакей асты жыгач, сонун жыгач болуп тур. Мына, көрдүңүздөрбү? Мына эзилип кеткен эмес, өтө байгындай болгон эмес. Жакшы. Мына жерде плафондор бар экен, жарыктык чырактары. Эми артынан мал жүктөсөңүздөр дагы малды түшүрүп чыгарганга удобный экен да, баягы артыңкы эшиги эле уже эме болуп калат. Сонун. Бул жерден азыр мына Бако эшиктерин ачып көрсөтөйүн дейт, мынакей. Караңыздар. Ачылды эшиктери. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Эшиктери да ачылды. Эми байка канча сурап атасыз буну? Муну 20,5 сурап атам. 20,5, Анан алчулар болсо келишебиз. 20,5 сурап атасыз. Так, мен түшүп алайын эми. Жакшы экен, артында мындай гидравликасы болсо, боковой эшиги болсо, бул боковой эшиги дагы көбүнчө плюс да. Плюс, Бул боковой эшиги плюс. Жакшы экен. Ачкыч менен ачылып жабылат боковой эшиги. Неден? Ключ менен ачылып жабылат. Ключ менен сырттан экен да? Сыртынан бекитип койсо болот, кайра ачып койсо болот. 20,5 миң. Жылын 2001 дедиңиз, 6,4 6,4 объем. Жакшы экен. Чириктери жокпу? Чириктери жок, рама таза, кабыргалары жакшы. Өзүнүкү да булар, полный муналарга чейин, О, аркасы подушка. Подушка. Подушка бул уже. Аркасы подушка. Бул акылынчы камераны. Мына подушка экен да. Бул подушканын плюсу эми Жумшак болот. Жумшагыраак болот да. Мебелге атайын подушка иштесе керек. Сонун. Баасыны $20,500 түшүрүп бересизби? Түшүрүп берем. Ала тургандар болсо сүйлөшөбүз. Мындан башка дагы барбы эмелер атега? Мындан башка 8 атега бар. 8 атега бар. 8 атега бар. 19,5 да бар. Тентовый да бар. Будкасы да бар. Арты жөн эле эмечи? 5 балкасы да бар. 5 балка. Эмечи арты жөн эле банда эмне коет эле байкы? Бортчу, бортовойчу. Бошо бортовой жок, будкалар көбүнчө. Только будка эле. Анан шторка. Муну көбүнчө бияка келгенден кийин борт кылып жасайт окшойт, Заводской бортовойлор бар, бирок бизде бортовойлор кичине туруп калат да. Аба айыл жергесинде чөп саргалышат, булар кымбатыраак болуп калат. Булардын себеби эмнеден кымбат? Растаможка 4-3түкү деген $5,300 болот данный момент. 4-3 атеганга. Мунуку 6-4, мунун растаможкасы эле $7,300 берген. О, эки эсе почти кымбат болуп калат экен да. Ошондой. Жакшы, экрандагы номерлерге чаласыздар. Азыр каналдан алыстабай туруңуздар видеодон. Биз экинчи атегандагын көрсөтүп коелу. Анан негизи салыштырмалуу өзү ушул ээсине чалсаңыздар 8 атега бар дейт. Аны сиздер WhatsApp номерлеринен байланышып, сүрөттөрүнү, видеолорун жөнөт десеңиз, ээси өзү тартып жөнөтүп коет. Негизи машина жакшы экен. Скоросттордун түшүшү, мотордун үнү, ана бул уже воздушный тормоз кетет экен, ошол баардыгы, воздушный тормоз. Лобойлорун көрүп турасыздар мына. Бүтүн. Лобойлор бүтүн. Эми бул жакта жүргөн, же болбосо бир Россияда жүргөн машиналарга караганда Европанын машинасы чындап эле эме экен. Бирок эми бир-эки жерде баягы коррозия кичинемелерин да көрүп калдым. Эми аны айтып коюш керек, бирок рамада эмес, мындай кузовто бар экен. Ал бардыгы эле атегада болот. Бул эми возрастта. 21 жыл өтөт машинага. Эми бундагын айтып коюш керек, анан тез кабар только эле макташты билет экен деп эме кылбасын. Мындай айыптарын айтып коюш керек. Себеби буну баары келген клиент көрөт да. Келген клиент көрөт. А так калган жактары эми
Жакшы эле. Ал темир мыягы же пластмассабы? Темир экен а полный. Үстүчү? Үстү дагы эме. Үстү да темир. Үстү башкача эме да. Башкача темир. Болду. Канчага бересиң? Мына ушуну бир баалаңчы. Мун Наг алып келсе канчага бере бересиң? наалам болор 19 болот да. 19га наличке бере бересиз, э? Болор. Жакшы. Сиздер каерден көрүп атасыздар? Баткенденби, Оштонбу, Жалал-Абад, Талас, Бишкек, Нарын, Көл. Байкеге чаласыздар, келесиздер Бишкектен. 8 атайга бар экен. Эми биз бирөөсүн көрсөтүп атабыз. Негизи келсеңиздер бардыгын көрө аласыздар. Келип көрүңүздөр, тандаңыздар. Бул кымбатыраак болуп аткан болсо, арзаныраак дагы атайгалар бар экен. Объемы кичирээк десеңиз, объемы кичирээктери дагы бар экен. Кыскасын айтканда, баягы на вкус и цвет дейт го. Каалаган табитиңиздерге каалаганда ушундай машиналарды алып алсаңыздар болот. Сиздер Тез кабар каналын көрдүңүздөр. Алыстабай туруңуздар. Биз кыска мүнөттүн ичинде наркы атайгандагын алып келип көрсөтөйлү. Алыстабай турасыздар. Туугандар, экинчи атайгадагын келди. Азыр эси өзү айтып берсин. Бунун жылы канча, объему канча, арты будкасы канча куб дегендейчи. Айтыңызчы, шеп, бул да жаңы келдиби? Бул келген мурда күнү келди. Бул Германиянын өзүнөн келди. Германия. Бельгия. Сиз Германияда ушуну айттыңыз беле? Ушуну Мен айткам. наркы көктү Германия деп койгон. Германия, Бельгия, Голландия жакын эле бири-бирине 250-220 километр. Километрдин тегерегинде. Ошондой эле. Унуку мен байкашымча спальный жок экен. Үстү кыска экен, 818. Эми муну көргөн адам сразу билсе керек. Не мотор турат, не коробка турат, Ооба, 818 бул жылы жаңы. Ошон үчүн мунун мордасы тигиникинен башкачараак болуп турат. Бунуку бир аз мына жерлеринде айырма бар экен, Башка. Мунун жылы 2007. 2007. Дөңгөлөктөрү 235, 17,5 турат. Чоң экен наркыдан, Чоң, широкий дөңгөлөк турат. Салонунанчы? Салону Бул жак эме болуп кетиптир уже, бул жагы. бул качалка. Беркиде деле качалка бар. Биздин машиналарда да жокку мындай эмелер, Монун неси? Ал ошо ылдый түшүргөнү. Ылдый түшүргөнү. Подогрев барбы? Подогрев бар. Подогрев бар экен. бар. Молчу? Ал мунсу мындай резкий түшүргөн. Бул подогрефи. Бул подушканыкы. Подушка бул дагы. Бул подушканы өйдө ылдый түшүрүп, урун полого кое алса болот. Жакшы. Салондорун бир көрөлүчү. Келиңизчи. Жакыныраактан көрсөтөйүнчү. Бунун уже салону бөлөк экен. Торпедалары бөлөк. Панелдери да башкача болот. Панелдери башка уже. Рациясы бар. Рация бар. Иштейби экен? Иштейт рациясы. Мына бул жагында уже баягы километр жүргөн эмелери окшойт, Мында деле ошо кондиционер. Сидушкалары дагында удобный. Эме экен бул да, воздушный тормоз. Кондиционер барбы? Кондер бар. Кондер бар экен. 6 ступка болот бул да. 6 ступка механика. Механика. Булардын жеши кандайча мындай, мисалы, Булардын 4-3 деген 16 литр жейт трассага. 16 литр жейт. Жүк мененби же жүксүзбү? Жүксүз. Жүксүз. Жүк менен 18 жейт. 18 жейт. Биздин перевалга чейин где-то максимум 20 да, бирок 20га жетпейт да. Грубо 20 деп койсо болот. Анан мынау азыр тонна алышы канча алат примерно? Могул деген эмеге деген алыскы жолго 7 тонна жакшы болот буга. Көп кыйналбайт, 7 тонна. А шаар ичи биздикилер 9-10ду постоянно жүктөгөн мен көрүп жүрөм. Тегиздик жерде. Мен деле мындай айдашымын, өзүм деле ошондой жүктөчүмүн 9-10. Шаар ичи, мисалы Карабалта кеңирле. Ооба, көлгө чейин эчтеке болбойт. Мына подъем жок болсо дейсизби? Подъемго кичине тормоздар ызып кетет, 10 жүктөсө. Подъемго тарткандар баары көбүнчө 7-7,5 тонна салышат. Жакшы. Термо бул дагы? Бул термо. Так, дөңгөлөктөрү жаңы экен, Дөңгөлөктөрү жаңы. Дөңгөлөктөрү жаңы. Бунда да лапка барбы? Лапата бар мында да. Жалаң ушундай эле адап келет турбайсызбы? Эми түшүндүрүп түшүрбөй эле коелу, жана түшүргөндөй эле да бунуку делечи. Бунуку бирок борт биртке узун окшойт. Бунун борту 6,80. 6,80. 6,80. Бийиктигичи 2,5 чагабы? Бийиктиги 2,5. 2,5. Турасы 2,48. 2,5 2,5 стандарт. Жакшы. Басы? Мунун баасы 16 сурап атам, анан ала тургандар болсо сүйлөшөбүз. Түшүрүп бересиз. Түшүрүп беребиз. Жакшы. Эми баягы бул байке өзү свежий алып келип иштегендиктен машинадагы биринчи колдон десек болот, Кыргызстандан.
биякта жүргөн машиналар эмес. Ошол европалардан келген состояние боюнча да. Өткөндө свежий машиналар деп айтсак кичине эмелер комментарий болду эле. Бул эми свежий дегенин мааниси бул жакта Бишкекте терминде свежий перегон деп коет. Себеби кээ бирде болот машиналар бул жакта жүргөн машиналар болот. Анын баасы бир аз төмөнүрөөк, состояниясы да бир аз эми жүргөн машинаныкы начарыраак болуп калат. Ал эми булар свежий дегени бул Германияда обслуживание болгон. Ошол жактын майы, ошол жактын обслуживаниясы менен келген. Биздеги машиналарга караганда бир аз состояниясы жакшыраак болот. Ошон үчүн свежий келди дегенде бизде ошондой түшүнүк болот. Кыргызстанга башка мамлекеттен келди. Туура. Жыл 2007, эскирээк, бирок азыркы учурда живой да, иштейт да машиначы. Анан жакшы, баасын $16.000 дедиңиз, 16.000. 2007 4.3. Дөңгөлөктөрү чоң дөңгөлөк деп айттыңыз. Эме гидравлика, бул жагы интеркулер, турбина. Бүт бар. Бар. 3 киши, 2 кишилер отурат экен, буга. 2 киши. Жакшы, чалып көрүңүздөр, экран астында номерлер бар. Анан дагы bundan башка дагы канча 6 АТГ бар дедиңизби? Бул экөөнөн башка 6 дагы АТГ бар экен. Аны сиздер чалып, эсине келип сүйлөшөсүздөр. Зарядан эле бир аз эле өткөнүңүздөрдөн кийин эле оң тарапка улицада. Кандай? Карсакова улица. Карсакова деген улица менен эле түп түшсөңүздөр, жолдун боюнда гиганттар эмелер турат, АТГлар. Чалып байланышасыздар. Сиздер Тез кабар YouTube каналын көрдүңүздөр. Жаккан болсо лайкты басыңыздар. Биз сиздерге ушундай жакшы машиналарды кабар берели. Саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө.